Урматтуу Садыр Нуркожиевич, Максат Куатбекович, Недер Сатыев. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, арбаңыздар. Биз сиздерге азыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай азыр биз Бишкек шаарынын ТЭЦ-2 аймагында жайгашкан. Мына ушул күн батыш тарабындагы күн туу аймагында мына Быстроток каналынын жанында турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул коммерциялык объектти шылуундар тарабынан алдаткан бир окуя жөнүндө биз сиздерге толук түрдө чагылдырып беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Анда эмесе биз маекти баштайлы. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып, анан кийин окуя боюнча бир айтып берсеңиз, ушул окуя кандай болуп башталды эле, андан кийин сиздин ишенимиңизге кантип киришкен, ошол боюнча. Саламатсыздар, калай калк. Мен Аралбаева Гүлнара Чолакказаковна 2006 жылы мен Ушуреки коммерческий объект колбасный цех деп сатып алгам. Ошондон бери жакшынакай эле иштеп жүрүп, анан 2013 жылы тетиги селекциянын поворотунан бир Ахмедов Кадыр деген мас түрмөдө иштейт экен. Мен да баягы жып болуп аман калдым. Встречныйга чыгып түнкү саат 12-де уруп салган. Мен баягы правый руль болуп биякта отурганым үчүн ушинтип аман калдым. Балдарым ырысы бар экен. Улуу балам да күйөөм да ал да көлдөн авария болуп каза болушкан. Анан мен ошо авариядан кийин 3 жыл шаарда үйүмдө жатып калгам. Бул коммерческий объект колбасный цехти арендага бергем. 2009 жылы $60,000 банктан, РСК банктан кредит алгам. Ошону төлөп эле жакшынакай келип эле иштеп эле аткам. Анан жана авариядан кийин тура албай калып, арендаторлор иштеп, ай сайын $1,500 төлөп, анын баарын банкага төлөтүп, банктан кийин 3 жылдан кийин кой жатсам жата берет экен, кой чыгайын иштейин деп шаарда үйүмдү сатып, банкты жаап, ошо жапкандан кийин аябай $60,000 $90,000 кылып жаап, ошондон 19,700 калып, ошондо жанагы Вечерний Бишкек деген газетага чыгышат экен. Помогу получить кредит, перефинансирую, перереференсирую. Ушу мага керек экен деп эле чалып сүйлөшсөм, бир Асель деген аял алып, анан экөөбүз макулдашып жолуктук. Жерим бар, ушундай үйүм бар, мага банкта акчаны жабыш керек болуп атат, 19,700. Ал дегенем ал убакта 1 миллионго жетпеген акча болчу. Тырмактай эле. Ошо эрекини чыгарсам мен иштейт элем, анан үстүнө $2,000 берем деп. Ал аял келип жеримди ушенди көрүп, макул болуп, эже жардам берем деп, бир айда акча чыгарып берем деп, өзү баягыреки 19,700-дү 3-4 транш кылып банкка өзү барып төлөптүр. Банкта балдарга тааныштырып койгом, ушу аял жардам берем деп атат мага деп. Өзү эле мага айтпастан дебестен эле декабрда сүйлөшкөнбүз, январдын 27-синде өзү барып жааптыр, анан мени чакырып, баягы китеп мага жазылуу да. Тиги как залог алып атат. Өзү төлөптүр 3-4 жолу 19,700-дү салып. Анан кийин банкта балдар чакырды, өзү чакырды, келсем, эже чыкты, мына китепти алыш керек дейт. Анан китепти алдым, чыгардым. 19,700-дү эже төлөдү деп пеня-сенялардын баарын банк алды, мага уступка жасап. Анан тиги Асель деген аял алып алды, китептеримди расписка жазып берди, бардыгы бар. Анан кийин бир жумадан кийин февралда чалат мага.
Гүлнар эже сизге чыкпайт экен кредит, мага чыкпайт. Бул расписка жазганда мен Султанбаева Гүлнар Арыстанбековна, Аралбаева Гүлнара Чалаказаковнадан, анын аты да Гүлнара экен. Эмне Гүлнара болуп калдың, сен Асел эмесмиң десе. Ой, кичикемде ооруп калгам, анан инем атам тиги Асел деп койгон, ошойдон Асел болуп жүрүм деп. Көрсө башынан эле алдап атыптыр да. Анан кийин, чтобы заложить в банк, получить кредит деп алып атат мен китептеримде, бул Асел деген шүмшүк. Анан кийин бир жумадан чалып атат. Эже сизге чыкпайт экен, мага да чыкпайт. Менин кызыма жазсаңыз, анан мен бир айда акча чыгарып берем. Эми 3 жыл жаткан эми бир ай эмне болуп макул чыдап турайын деп ойлонуп, кантип жазып берем деп. Анан кийин эле марттын 2-синде көрсө кызы Турцияда экен. Чакырып тиги Сокулукка госрегистрге барып, анан ошол жактан мен мындай иштерди деле билбейт экенмин. Көрсө ошол жакта күтүп атыптыр. Кызы Турциядан келип, Курпердиева Эльмира Абдумуталиповна деген кызы, кичинекей 88-жылкы экен. Ошого жаздырды, фиктивный. Бир тиын көргөн жокмун. 8,5 миллиондук жерди ошол убактагы 8 тиын алган жокмун. Ошентип жаздырып алышып, бир айда чыгарып беребиз деп, кызы мага кайра генеральный доверенность жазып берет. Эже, бир айда чыгарып беребиз. Мынакей. Да, ишендирип атат да. Расписка берип атат, генеральный доверенность берип атат, баарын ишендирип атат. Анан кийин тиги бир ай күттүм, үйгө келип жаттым. Жатсам бир айдан кийин майда 2 айдан кийин уже майдын 8-inde кайра кыжалак болуп, бир ай өтүп кетти да, уже 2-нчи айга кетти. Жерин эмне болду, акча жок. Вечерка кайра чыгыптыр, менин жеримде уже очень срочно продается колбасный цех, 3 фазы жилье. Баланы төлөн $95,000 да өзү эле бааны алып сатып атыптыр. Мен чочуп кеттим, онун фамилиясы жүрөт. Дагы бирөөнүн үйүн сатып жүрөт. Аны да 95,000, тиги доход 70,000 ай сайын берет деп. Аны сатып жүрүптүр. Анан дагы бир үй сатып жүрүптүр, рассрочка деп, сдаю деп жүрөт. Бул ушундай иштермен менен оказывается они занимаются. Апрелдин 14-ндө оказывается баягы кызы бир айга жетпей эле бир айдан кийин подругасына жазып жүрүптүр, жанагы Султанбаеванын кошунасы Абдылдаева Эльмира деген подружкасына жазып жүрүшүптүр. Уже маган айтпай дебестен эле. Андан кийин эле уже Толубай банкка барышып, продажа коюп, Толубай банктан $15,000 алып алышыптыр. Тиги Алымкулова залогодатель болуптур да, тиги Курпердиева кызы заемщик болуптур. Тиги Султанбаева мошенница тенечке жүрөт. Мына ошентип анан кийин дагы эле токтолбой заказ кылып, бул жерди саткан, налог төлөбөйт деп мага иш козгошту. Андан кыскартылдым. Андан кийин сотко берсем, иск кабыл албайт, 850 000 төлөйсүң иске 10% деп. А мен колума 8 тиын албасам же сатпасам, мен эмнени төлөйм? Деп анан кийин искти кабыл албай коюшту. Анан кийин буга мен үйдөн чыгарабыз деп Сайырова деген Сокулук район соту, Султанбаева тиги Алымкуловадан доверенность көтөрүп алып, мени выселенияга берип, анан кийин Сайырова секретарь Султанбаева үчөө отуруп эле, мага извещение да жок, чакырылганым да жок. Үйдөн чыгарышат. Это было, она подала заявление 16 аягы 17 апрелде чыгарыптыр, үйдөн чыгарсын деп. Булар сатып алган жок, же кызы сатып алган жок, подругасы, өзү, эч ким. Азыр инисинде ушу жерди мына баягы 19,700'тү уже 3-4 сыйра банктан алып койгон. Анан кийин бул жаңы бийлик келгенде 20-жылы тигиреки Кузьменко деген сот 19-жылы Жекшенкулов деген прокурор менен бул жерди эмеге жөнөтөт. Судебно-строительный экспертизага баягы убакытты чоюш керек экен да. Убакытты чөйөтө буга оценка строительная. Бу деген сатып алган эмес.
1 тиын турабы 10 тиын турабы мага просто үйүмдү чыгарып берип койгула, кереги жок эчтекени десем болбой. Баягы 1 жыл ыйлап жүрүп кайра тиги Сооронбай Шариповичке жазып атам, Совет Безопасностька жазып атып, Бусултан баягы иш козголду. Иш козголуп, баягы мени 18-жылы августта майрам күнү жана День независимости меникине келишет. Эмени салып алыштыр, жанагы ППСини, милицияны ак көйнөк кийип, тигилер прическа жасап меникине келип майрамдайт экен. Цехти бир сыйра чыгарып кеткен 17-жылы бүт талкалап, уурдап, эшиктин баарын сваркалап, ишил оюндарын өттөдү. Ломать не строить да. Мен жазаган оокаттарым 30 жыл жазаган оокаттын баарын талкалап, машинеге, грузовой машинеге, алар деген кран менен көтөрүш керек. Жок, буттардын баарын сындырган, моторлордун майларын баары аккан, шуруптардын баары жоголгон. Ошентип билбейм каяка алып кеткенин алып кетишти, чыгарып кетти цехти бир сыйра. 18-жылы 30-август мени чыгарды бул үйдөн. Мына моуреки үй турат. Кимдер келди ошондо же? Анда тиги ППС да жанагыреки уголовник жанагы түрмөдөн чыккан, кесилген, оттолгон, соттолгон баарын понятойлы ичип алышат экен. Бүт оокаттымдардын баарын мурда жакшы жашачумун. Кийим кече, оокат, даже мантышница, бычак, жууркан, төшөк эчтеке калбайт. Кызымдын бижутери, алтындары эчтеке жок, бүт уурдалган. Балам костюм, шыны, дубленка, шапка эчтеке жок. Баягы уголовниктер бүт тытып кетишти. ППСИ мына кызым жумушта, балам жумушта, неберем садикте. Мына мен үйдү талкалабагыла деп ачкычты колуна карматып, мен Аралбаева законопослушный деп кийимимди алып алып чыгып кетсем, эшиктин баарын талкалап, үйдүн баарын чыгарып алып кеттир бүт. Анан кийин буга иш козголот. Баягы президентке жазып атып, Совет Безопасностька жазып атып, 30-октябрга тиги Чуйский ГУВДдан иш козголот. Генеральный прокурор, Чуйский прокурор болуп атып, что это корыстные цели. Обманным путем завладел чужим имуществом в особо крупном размере деп 30-октябрда 18-жылы иш козголот да 22-декабрь 18-жылы камакка алынат. Камакка алынса 24-декабрь 18-жылы мера пресечения кылып тиги үй камагына чыгат. Ал мера пресеченияда айтып атат. Мен дейт бүт оокаттарын үйүн жайын кайтарып берип, возмещаю ущерб потерпевший деп мени үйгө чакырышып киргизип атат. Мен ошондо 24-декабрь 18-жылы сокулукка сотко бараткам. Кыш болуп калды, августта чыгарган. Неберем балдарым өзүм жалаң, кийим жок, төшөнчү жок, идиш аяк жок, эчтекебиз жок. В одном халате, в одних сланцах калганбыз. Ошентип ар кайсы жерде балам жумушунда, кызым жумушунда, мен бирөөнүн үйүндө ушинтип томолонуп жатып жүрдүк. Кичинекей неберем кийими жок, оюнчугу жок, садигинен ажырады. Ушинтип анан 4 айдан кийин еще мага жана налоговойдон бул үйүн сатып, анан кийин государствого госпошлина төлөбөйт деп заказ кылып мага иш козготуп, иши кылып мени өлтүрө албай жандары ооп сотко бараткам 24-декабрь 18-жылы. Чакырат, баласы чалып мага. Булежа каяктасың? Мен сокулукта сотко баратам десем, келиңиз дейт. Келиңиз, мен оокаттарыңарды алып келдим, цехке келиңиз дейт. Макул, анда мен соттон чыгып келем дедим. Мен келгенче саат 4-5 болду. Келсем, деген сүрөттөрдүн баары турат. Султанбаева өзү домашнявизге чыгып алып, баягы цехтин оокаттарынын баарын талкалап, кышында жерге түшүрүп аттыр. Мен цехтин ичине киргизгиле дедим, бокуштаймын. Баласы түнкү саат 4-кө чейин, 3-кө чейин үй оокаттын баарын как уголь, как дрова
ташыды. Ошо калчылдап мен кышында неште турдум. Баягы 5-тен түнкү саат 3-кө чейин. Ошентип мени киргизген. Кирдик, анан кийин баягы мероприятиенин сокулукка келди сот. Жанагынтип буну суд медэксперт жана строительный экспертизага жөнөтөт. Бул Султанбаеваны камабайт. Мен үйдө жашап атам, мен эч ким не выселяет, эч ким сатып алган жок. Анан кийин судебный строительный экспертизага кетти. Сотто болсо кыйкырып мына ушул жерди ошол убакта 3 миллион турбайт, мунун жери жаман, сасык деп. Эми булар деген, булар банктан банкка салып алма кредиттен $25,000 алат, Толбай банктан $15,000 алат, дагы бир жактан бирдеме алат. Анан бул мен соттон бардыгын тиги алма кредиттин куратору Нурманбетов Талант деген куратор алма кредиттен ошо баягы бул жана судебный строительный экспертизага бул жерди 4 миллион деп чыгарып алышкан да. Банк алып атат мен жеринде 2,853,000 сомго алып атышат. Булар баягы 25,000 же мага өткөзүп берип коет, мен өзүм төлөп алайын десем. Же өздөрү төлөбөйт. Ошентип карыз болуп жата берет. Анан тиги сотко берсе, алма кредитке банк өткөзүп берет. Тиенден дагы миллион дагы 4 миллион болгондо судебный строительный экспертизадан дагы миллион киреше көрүш керек, дагы бөлүшүш керек. Дагы соттор менен бөлүшөт, банктар менен бөлүшөт, өздөрү тойлойт. Анан банктан чыгарып алып Верховныйга чейин барат, Верховныйдан баргандан кийин ушул жерге мына банк Садыр Нуркочоевич сизге кайрылып атам. Ушинтип баарын талкалагандан кийин мынакей жарым цех жок. Мына бойня, могу жерде мал союучу, бул жерде пекарнясы, ар жагында пельмени, боякта гараж, коптилка, готовый продукция, холодильник, бүт могу жерде весь комплекс бар болчу. Мына бүт талкалашып, таштан өйдө тигине тура кирпичтен өйдө, оборудование ичинде оокат, офисный мебель, мягкая мебель деген мен тияка батыра албайм да кирип, мен шаарда үйдөн келгенин. Эчтеке жок, кухонный мебель, бүт ушу цехте болчу, бүт чыгарып кетишти, талкалашты, урташты, сатты. Тигине тиенде распределитель от эмеден трансформаторна, тине распределители турат, трансформатор жок. Аны сатышты. Ушинтип эле мына үй калды. Жүрүңүз, жеринен көрбөйлүбү? Анан кийин цех калды. Ошентип бу баарын талкалап уурдагандан кийин дагы РСК банк 6 миллион алып атат. Баягы банктан чыгаргандан кийин 3 күндүн ичинде 6 миллион алып, жана бандит баласын, Адилет деген баласын үйлөйт. Талант мабытты сотторго кийлигишет, көрсө мунун тажеси экен. Мени коркутуп, үркүтүп, муну камайбыз. Муну иши кылып мени өлтүрө албайт. Мына бүт талкаланды. Эчтеке жок, мына көрүп атасыз. Могуреки забор боякка чейин жабык болчу. Мына бияктын баарын ачып, тебелеп, тиги каналга бүт мусор түшкөн. Мынакей мен эме тиги эт, мал жанагы развалочный, развалка столдор мына жарымсы биякта жатат. Оборудование жок. Тиги отургучтан өйдө жок. Мына все снесли. Бул жерде бойня болчу. Бул жерде холодильник болчу, бул жерде пекарня болчу, гараж, коптильня бардыгы ушу пол цеха жок, снесли. Анан кийин биякты жаап коюп, тиягы ДУ организация. Анан кийин сатып атышат. Эми баягы 3 миллион турбаган жеримди тиги банкка карыз да 18 миллион деп сатып атышат. Машина турат го, бирөө барбы? Билбейм. Мынакей мен окаттарым, газ, баллон, мына цех эле калды. Бүт талкаланган, уурдалган. Эчтеке калмаган. Бүт өскөн, тигине чөп өскөн. Баягы ломать не строить. Столдорум, мягкий мебели, мына үй
тен кыздарга, биягы балдарга, бул өзүм офисим болчу, могу жерде жаровня бар болчу. Ал бүт талкаланган, тенде трансформатор жок. Мына бул жердин баарында ток канар болчу, итим бар болчу, гүлүм бар болчу, тияктын баары клубника болчу. Мына булардын кылган иши ушу. Бүт ушинтип, өсүп, талкаланып, тине ящиктерим турат. Мына бул жерде бир машина турат. Иши кылып, булар мошенник, могуреки воротаны мен када чакырып атканда сокулук милиция оперлерин чакыргам, жапсам колумду канатып, бөгөртүп, жаптырбай, сваркалашып, бул ачкычты алып, тиги мошенниктерге берип койдум. Мунун баласы өзүнчө бир бандит оперлерге минтип, иди сюда деп туруп, тыйын карматып койсо, бул үйдүн ачкычын баарын баласына карматып койду. Ошо анан кийин бул Султанбаева камалгандан кийин 21-жылы январда чейин чойду да, баягы 18-жыл, 19, 20, 21 жылдан кийин тиги Талант Мамытов жанагы Кузьменко деген сотко генеральный прокуратурада балдар келип айтты, бул эже алданып калыптыр, карабайсызбы? Биякты деле обоюдно караш керек да. Бул эже действительно алданып калыптыр. Бул аялдын корыстный целиси бар экен. Уятта десе, твое место там. Тияктан чалып атат деп, ошентип строительный экспертизага жүрөт, судебный строительный экспертизага 3 миллион дейт. Ушул жер анан 18 миллионго сатып атышат. Конечно, корыстный цель. Анан баягы сотко Курпердиева деген кызы вообще катышкан жок, келген жок. Алымкулова деле тиги жана тигини камап атканда допросто өз тилкаты бар. Алымкулова деген эч кандай тиешем жок бул эженин колбасный цехине. Мени просто сизде жазылып турсун, анан кайра кайтарып алабыз деп ага жаздырып койгон. Эч кандай тиешем жок. Ал камалбай, жалгыз Султанбаева камалган. Эми Султанбаева акталып алып, мени кайра заказ кылып, мен баягы 4,5 жыл ушул жерде жашап аткам да. 4,5 жылдан кийин мени эшикке чыгарып атышат. Кайра өздөрү эле келип. Баягы ППС жок, баягы милиция жок. Булар деген баягы Байсов 2 ноябрда мага бир күндө иш козгогондо Сокулуктун милициясы Дастанкулов Канат деген бала. Анда зам начальник следственного отдела Мусаев деген Максат деген Мусаев деген ошо болчу. Мен ошого ушинтип какшап айтып атам да, бул өзү киргизген, бул сатып алган эмес, ошондон бери жашап атам десе да болбой, заказ. Бир күндө иш козгойт, сотко өткөзөт. Байсов мени соттойт. Иш козгогону баягы 8-июнь 22-жыл, 4,5 жылдан кийин. Анан кийин тиги Байсовго да ушинтип айтып атам сотко, Сокулук район сотуна. Ал да уктап отурат. Мен билип турат, что мен алданган тиги мошенница экен. А тияктан чалып атат. Мени күнөөлөйт. Мен басып алыптырмын ушул жерде. Тиги Султанбаеваны камаптыр. Мына сүрөттө турат. Могу жердин баары кышында бүт буттары сынган, оборудование майлар аккан, шуруп-пуруптун баары жоголгон, инвентарь жок. Бүт талкаланып, ушу өзү түшүрдү, ушул жерден каракчыдай болуп. Анан үйдүн баары, могу эшиктердин баарын лом менен эме кылып чыгарышты. Лом менен тиги эшикти тигине ушуга чейин көрүнүп турат. Талкалап киришкен, кызым жаткан, биякта балам жаткан, биякта өзүм офисим болчу. Ошентип үйдө оокаттын баарын чыгарып кеткен. Анан ошону түнкү саат 3-кө чейин баласы лакылдап түшүрдү. Баягы жакшы оокаттар эчтеке жок, мал сойгон оокат жок, такта өлүк жок,
төшөнчү жок, кийим жок, алтын жок, идиш жок, каскан жок, казан жок, иши кылып. Оборудование мына жок, пустой цех баары талканды. Азыр момунтип өсүп турат. Могу жерде клубника бар эле, бу жерде гүлдөрүм бар эле, тоокканам бар эле, итим ышыгым эчтеке жок. Мына булардын кылган иштери ушу. Ломать не строить, могунун баары мына. Бүт өсүп чөп басып отурат. Бул жерди Садыр Нуркожоевич, Медербек Сатиев, Максат Кубатович, мына мошенниктердин кылгандары ушу талкалайт. Мен 22-жылы ноябрь 29-нан бери өздөрү бандитте болуп ушул жерде жана эмеде бар видеодо маска кийип, баласы, адвокат, өзүнө окшогон бир мошенниктер келип бүт үйдөн мени өздөрү ыргытып салды эшикке. Неберем менен кышында күн жаап атат, кар жаап атат. Эми мына жашоолору могу. Азыр ким жашайт бул жерде? Билбейм, бул байке сторож окшойт. Булар өздөрү сандалып, менин оокаттарым баарын тетиги эме дейт, баласы кыйын болуп тетиги көлдө меники, биженде менин үйүм деп кыйын болот экен. Бандит бир келесо баласы бар, кызы да, баласы да өзү Султанбаев, подругасы Алымкул Эльмира, иниси азыр Бакбек Султанбаев дегенге жазылуу экен. Баягы РСК банк ошонун атында, азыр ошонун атында инисинин атына жазып коюшуптур. Тиги РСК банк, государственный банк да ушуну без оценки, без осмотра 6 миллион алып, куда тосуп, мен миллионер экен, менин оокатыма адвокаттарын төлөп, таш кирпичтен өрү сатып, куда тосуп баласын үйлөйт. Эми уяты жок жанагы Талант Мамытов – это злоупотребление должностным положением дейт муну. Эмне үчүн ал өз оокатын жасабайт, элди ойлойт. Эмне үчүн бул мошенник туугандарын ойлойт. Бул качан токтойт? Мен жеримди, үйүмдү бүт кайтарып беришсин. Мына цехтин биякта жароня. Жабык да. Мунун баары мына эшик жан коюп тур, бояктын баарын талкалаптыр. Биженде деген жаровня бар болчу. Тооккана бар болчу. Баласы биженде видео залгылды, бир эчтеке болгону крышаны жааптыр. Мен ооруп 3 жыл, 4 жыл бутум, 2 тизем жарылган, могу тиштерим бар. Эми азыр мен давление сердечное, почечное, гипертония ооруп атам. Ошо менен булардын кылган иштери ушо. Мына оокаттарым бар, билбейм каякта жок. Бүт талкаланган, уурдалган мына. Эмне деген шумдук. Бул силердин да энеңер бар, эжеңер бар, карындаштарыңар бар. Мен бул жерди 2005-жылы эле инвестиция кылып ушуну сатып алгам, ушу жерди. Мен шаардагы тетиги Жибек жол Карпинскийдеги үйүмдү сатып ушу жерди алгам. Жалпы канча аянт? 16 соток. 16 соток. Могу жер тетиги эме талкалагандардын баары бириккенде 500 квадрат коммерческий объект болчу. Колбасный цехте оборудование запасы менен болчу. Потому что мен муну сатып алганда цехтин өзүнүн оборудованиясы колбасный болчу. Анан мен еще завезла второй партия колбасный баягы кредит алганда. Экинчи жоксу? Жок, экинчи партия киргизгем да баягы кредит алганда трансформатор жаңырткам. Те Карабалтада колбасный цехтин оборудованиясын киргизгем запасы менен. Анан баягы объем болгондо коптильныйды тетиги жака салгам. Анан биженде жалаң тетигинде кызыл кирпичтен могу үйдөй кылып пельменный пекарни, гараж салынган, көтөрүлгөн, бойня бар болчу. Ошонун баары мына талкалап, эми соттор менен бөлүшөт, Талант Мамытов алат экен, тиги мошенницалар алат экен, адвокаты, милициясы бар, мен миллион бөлүшөт экен булар. Мына мени мынтип көчөгө ыргытып сал. Это же корыстный цели. Азыр надо возобновить, үйүмдү кайтарып берсин. Бу деген 8 жылга камалыш керек. Баласы мага жанагы могу воротаны жаап атсам,
соттор жүрүп атат. Опер чыкырдым десем болбой, жулуп, эшикти ачып, менин колум жанагы мошенниктерин киргизип, колум канап атат, көгөрүп атат десем, опер Айбек уулу Ринат деген карабайт, көрбөйт. Ачкычты алып, тиги баласы болуп чакырса, бирдемке тырмактай тиын берип койсо, менин ачкычымы ошолорго берип кетип калышты. Мен жалгыз калдым неберем менен. Ушини түнкү саат 12ге чейин эптеп кышына боюндан грузовой машина алып келип ушул жака бирөөнкүнө киргизип койдум. Бул жакчы? Деу. Кайсы аймак? Бул эме да Чуйский сокул, мамлекеттин Деусу. Анан жүрүңүзчү, ошо трансформаторду кайсы жерге орнотуп тургансыз? Анан ал жерден булар кайсы убакытта чыгарып кетип атат ошону? Ошо мени 29 ноябрда 22-жылы бар эле турганда, о сүрөттө деле бар, видеодо деле бар, бардыгы. Ошонун баягы от безнаказанности совершается следующее преступление деген ушуда. Бирок бул ошол мамлекеттик ошо электр жалпы ошо министрликтен атайын ошол мамлекеттик мекемелердин рухсаты жок чыгарып кеткени албетте. Тине диваным турат. Диван. Бу деген частный трансформатор да. Частный. Мен сатып алгам да, бу жерди сатып алгам. Трансформатор менен бардыгы эмеси менен, условиясы менен да, бу колбасный цех дегендей. Мынаке распределитель турат, көрдүңбү трансформатор? Тиги трансформаторду алып кетишкен. Чыгарып кеткен, жулуп кеткен. Бу частный да. Ушунун баары баягы от безнаказанности совершается следующее преступление. Уже в изощренном виде. Мына жарака кетти үйдөн. Тиенде диваным тигине жатат эшикте. Ошондой балам. Бу Султанбаева деген өз жазасын алыш керек, чара көрүлүш керек. Мен бу үйүм, жерим өлгүдөй кымбат турат. Ошон үчүн булар жулунуп, бөлүп муну бияктан чыгарып. Мына. Муну сиз койдургансызбы сууну? Муну мен койдурган эмесмин. Булар өздөрү койдурду да. Өздөрү койдурду. Меники ичинде туалет бар, душ бар, суу бар, ичинде, цехте ичинде. Мамлекет бул өздөрүнө кызыл китепти өткөрүп алып туруп, бирок байкени киргизип койду окшойт, Байкеден да бир экөө суроо узаталы. Кандай дейсиз? Ким жашап атыптыр өзү, билбейсизби? Кимсиз, байке? Уста экен. Машина. Ошо ушундай. Энди итпай, чөтпай көрүнгөн тейлеп, тепсе өзүнө окшогондор жүрөт да. Мына бияктын баары мына ограждение жасагам, фасад жасагам. Булар только талкалашыптыр, анан могу крышаны жааптыр. Трансформатор жок, калганы бүт эле ошо бойдон. Эми сиздин кийинки кадамдарыңыз кандай болот эже? Азыр жаңы жагдай менен мунун ишин возобновить этип, Талант Мамытовго чара көрүлүш керек. Булар жана группа лиц болуп атпайбы, баардыгын суракка алыш керек, өз жазасын алыш керек. Мен үйүм, жеримди кайтарып бериш керек. Сиз ошону талап кыласыз? Мен талап кылам. Садыр Нуркожоевич, мен 4 неберем, кызым, балам менен эште калдым. Мына жүрөгүм ооруп, бутум шишип, давлением көтөрүлүп, сахарым көтөрүлүп, мына араң туруп келдим. Ушу канча 22-жылдан бери эле кайрылып келатам. Эмнеге тандалма болосуз, Ташипкеде бардым, тим эле киргизбейт экен эч ким. Талант Мамытовдун өзүнө да бардым, жанагыреки эмелерин, помощниктерин чыгарып коет экен. Моментип чындык баякта кантип эле мен жинди эмесмин. Мен деген самодостаточный убагында жакшынакай эле аялмын. Я производственница, мне 2 высших образования. Я мясомолочник. Анан бул жерди мен бая илгери эле 2006-жылы алып койгон шаарда үйүмдү сатып. Анан кийин кандай бул кайтарып берсин, жанагы ал төлөгөн, банкка төлөгөн 19.700'дü уже $100.000 кылып чыгарып алышты. Төлөбөй атышат. Азыр булар деген төлөбөйт өмүрү, тока алышат, алдашат,
уурдашат, ушундай каракчылык кылат. Эми баягы Кудайым бардыр. Садыр Нуркожоевич жардам бериңиз, үйүмдү кайтарып беришсин, Талант Мамытовго чара көрсүн, өзү мага чыксын. Максат Кубатович, мен сизге бардым эле. Бир барып кайрылсам, тиги тапшырткансың, сотко кайрыл дегенсиң. Соттордун баары сатылма. Ушинтип мен таш кирпичтерими, оборудованиемди баарын сатып бөлүшөт экен. Талант Мамытов жака чечет экен. Мен аларга эмнемди берем? Алдап кетем, жаздырып алса, акчаны ала берсе. Ушинтип мен көчөдө калдым. Медербек Сатиев, кабыл алыңыз. Тура чечим чыксын. Садыр Нуркожоевич бизнестерин баарын кайтарып атабыз. Закон орноп атат, чындык орноп атат, акыйкат орноп атат. Кто пострадал, баарыңар обращайтесь дейт. Мына обращаюсь. Ушу тергөө медиа менен Кудайым жардам берсин. Угуп коюңуздар, карап коюңуздар. Карачы жеримдин баары чөп басып, ит басып калыптыр. Булардын кылган иштери ошо колдорунан эчтеке келбейт. Азыр эми сизге эгерде ушул жерде сот кайрадан жогорку сот сиздин атыңызга кайрадан чечимди чыгарса, сиз бул жерди эмне кылайын деп атасыз эми? Кандай пландарыңыз бар? Бул жерде кандай өндүрүш кыласыз эми? Мен бул энди ал күчүм деле жетпейт да. Же сатасызбы кайра? Сатпайм. Сатпайсыз, Сатпайм. Эми мага жакшы жаныма жардамчы болсо, бул жер азыр государство интересуется, балдар. Бүт Красная книга эметкен. Как его? Трансформирован, суусу бар, свет бар. Могу жакта канализациясы деле бар. Мага үй, машина, акча берип койсо, мен берет элем. Анан да сизге төмөндөгүдөй суроо. Конкреттүү түрдө сизди ошол алдап кеткен адамдардын аты жөнүн бир так айтып коесузбу? Бул жерде алдап кеткен ушу самый главный айтып атам. Султанбаева Гульнара Арстанбековна, кызы Курпердиева Эльмира Абдумуталиповна, жазып жүргөн подругасы, кошунасы Султанбаеванын Алымкулова Эльмира Абдылдаевна. Андан кийин мына 23-жылы октябрда, 18-октябрда Верховный соттон чыгарып алды. Жана куратор Нурманбетов Талант деген банк иштеген Алма кредиттен куратору Султанбаева келген де жок Верховный. Мен бардым. Бул жер меники. Соттор жүрүп атат. Гражданскийге бергем. Булар сатып алган эмес. Ошол эки $25.000 2.853 сомду мага өткөзүп бергиле. Мен өзүм төлөп алам. Жок. Тиги банкка өткөзүп берди ошойдон 2.853-кө. Анан кийин эми муну 18 миллион сатып атышат. Лалафого чыгып алып. Албайт да, саттырбайм да. Мен Кудай саттырбайт. Бул жер меники. Мен бул жеримди жакшы көрөм. Бул энди мен жакшы көргөн үчүн, мага жаккан үчүн алгам. Бул жак мына көл болчу. Бияк мына канал, быстроток. Бу энди чистый воздух, природа. Бай авариядан кийин мен ушундай жерде эңсеп калдым. Мен муну саткым да келген эмес. Бу деген менин детишим, бу деген менин жерим, мен балдарым окаты болчу. А булар келип ушинтип только талкалады, уурдады. Анан кийин 27-октябрь, баягы 18-октябрда Верховныйдан чыгарып алган 9 күндө. Султанбаев Бактыбек Арстанбековичке каттатырыптыр. 3 күндөн кийин РСК банктан 6 миллион алыптыр. Ушинтип талкаланганда эчтеке жоктун. Банктагы бет жок буларда. Потому что Талант Мамытов сотторго чалат, банкка чалат. Ал болсо пилдин терисиндей болуп эми. Укмаксан, билмексен, көрмөксөн, дүлөй инвалид болуп отурат. Бир чыгып, мен чакырып сүйлөшүп койбойт бу. Кандай
Анан кийин чара көргүлө да, жеримди үйүмдү кайтарып бергиле да, мен да эми балдарыма жашар жер керек. Же садикке алып бара албайм, прописка жок. Же школьный справка ала албайм, өзүм пенсия ала албай 23-жылга чейин жүрдүм, аксап теңсеп. 2 тизем жарылган, могу тиштерим баары жарылган. Жанагы эки сүрөт машина коюп кеткен тети бир шүмшүк Ахмедов Кадыр деген СИЗОнун кароочусу экен. Ошо коюп кеткен мени. Бул Сокулук район милициясы, ровдысы вообще элге иштебейт экен. Жалаң жанагы ууру, калпычы, каракчы, ушу Ахмедовго окшогондор. Ошентип жыпымда төлөнгөн жок. Жаңы эле алгам жаңы жылда $10,000. Аны төлөнгөн жок. Бу жеримди болсо жардам берем деп бу Султанбаева алдады. Мен бу алдайт, уурдайт деген билбейт экенмин да баягы. Эч кимди алдабай эле, уурдабай эле. Таза ниет менен эле жүргөнсүз. Ой жок, 30 жыл ушуга жасагам да эч кимдин бир кашыгын албай эле. Анан кийин эле монтип алдайт деген кишилерди деле өмүрү көргөн эмесмин. Мен ата-энем порядочный кишилер эле да. Рахмат. Ой. Бул жактан мына плиткалар, Кирпич таштын баары эми ушу соттор, милициялар, прокурорлор, Талант Мамытов, Султанбаева баары ушу жерди салсын мага, кайтарып берсин. Булар ущерб моральный, материальный только минимальный $200 чыкты. Менин салган баягы банктан алып 90 000 төккөнүм бүт ущерб ошо төлөшсүн. Моральный, материальный ущерб деген $200,000 чыкты. И жеримди кайтарып беришсин. сиз ошону талап кыласыз. Мен талап кылам, жерди кайтарып берсин мага. Эч ким сатып алган эмес, кызы сатып алган эмес, Курпердиева Эльмира, Алымкулова сатып алган эмес, тети Султанбаев Бактыбек сатып алган эмес, Султанбаева сатып алган эмес. Бандит баласы менин колумда канатып көгөрткөндөй алды, сатып алган эмес. Булардын тукум-укуму оштон бери мага чалат. Айгүл деген эжеси бар. Ой, эже булар дейт, кичине акча берип коет, анан машина үйлөрдүн баарын тартып алышат дейт. Бул Талант Мамытовдордун тукум-укуму баардыгы ушундай дейт. Таянганы Талант Мамытов экен. Садыр Нуркожоевич Талант Мамытовдун жагын басыш керек, чара көрүш керек. Использование за злоупотребление должностным положением. Мага күчү жетет экен. Мен деген күйөөм 93-жылы өлгөн. Балам 2003-жылы өлгөн. Көлдөн. Чоң Сарайдан авария болуп. Ошондон бери 30 жыл жана балам боюмда калган. Ошо балам азыр 32-ге чыкты. Анын 3 баласы, кызымдын кызы, 4 небере. Мына ушинтип калдык. Мындай болбойт да. Биз Кыргызстан жараныбыз, налог төлөгөм. Эми баягы видео чыккандан кийин налоговыйдан кат келиптир. Булар деген налогдон мына акталдым, кыскартылдым. Аралбаева Гульнара эти действия продажа земельного участка кылган эмес. Кыскартты, да. Мен 7 мартта 20-жылы алып чыккан. Атмен кылган. Анан тиги Сокулуктун соту Кулмурзаев актайт. Апелляция берсек тиги Садырбеков, Абдрашитов, Жумакулов деген актайт. Мени болсо кыскартылат, атменге чыгарат. Ошол эле сот тиги Султанбаевны актайт. Мени атменге чыгарат. Кайра заказ кылып мени уголовный иш козгойт. Анда тиги Байсов мени күнөөлүү дейт, Эсикеев күнөөлүү дейт. Анан Верховный суд кайра жөнөтөт. Жаңы состав менен каралсын деп, ал бу Сокулук районунда Боронбаев актайт, реабилитация кылсын. Бу эже аны кылган жок дейт. Анан тиги Сокулукка барсак баягы Абдрашитов кайра актайт мени. Ушинтип эле анан тиги Верховный судко барсак тиги актайт, а тиги апелляция жазганда жанагы прокурор бар, Жусупов деген бир вообще бир сотто деле катышкан жок.
Анан кийин тигинден акча алып койсо ояка иштейт да. Тиги мошенниктер сокулук ошондой да. Жана Бекташев деген мына мен акталдым, эми чара көрбөйсөңөр бетин табактай кылып, эми жардам берген ошо болсун макул эже деп койт да. Эчтеке жок. Актабайт, эме чара көрбөйт. Шукурбеков апелляция Чуйский областной Шукурбековдун алкымы айрылып калган, ал 27 статья менен кайра эчтеке козгобойт. Мен акталдым.